Очень здорово прошло. Фоточемп турнири 8 жылдан бери өткөрүлүп келет. Анын негизги максаты Кыргызстандагы сүрөт дизайнын өнүктүрүү. Жылдан жылга фестивалга кызыккан адамдар көбөйүп баратат. Сүрөттөр эң жөнөкөй жана бир көргөндө өзүнө тартып туруусу зарыл. Ар бир автор өзүнүн жан дүйнөсүн сүрөт аркылуу көрсөткөнгө умтулат. В этом году он у нас, как и в прошлом, тоже международный формат. Биздин конкурс уникалдуу форматта өтөт. Катышуучулардын эски сүрөттөрдү колдонсо болбойт. Берилген убакыттын ичинде тапшырмаларды аткарып бүткөнгө аракет кылышат. Биз сүрөттөр укмуш болсун деп айтпайбыз. Жөн гана чеберчилик өнөрүн көрсөтүш керек. Жыл сайын ар кандай тема берилет. Быйыл болсо интерпретация деген теманын негизинде сүрөтчүлөр өнөрлөрүн көрсөтүштү. Алар бир эмгек үчүн көптөгөн номинацияларга да ээ боло алат. Ал үчүн бардык талаптарга жооп берген сүрөттөрдү көрсөтүшү керек. Конкурс очень интересный в плане развития творчества. Конкурс бийик деңгээлде өттү десем жаңылышпайм. Берилген тема дагы оор болгон. Ага карабастан мыкты сүрөттөр көрсөтүлдү. Ошол себептен жеңүүчүнү да аныкташ кыйын болду. Бирок биз жаңылышкан жокпуз деп ойлойм. Ошол эле учурда катышуучулар жеңген маанилүү эмес, катышкан маанилүү деп айтышат. Бул жерде алар кызыктуу тапшырмаларды аткарып, тажрыйба топтой алышат. Уюштуруучулар болсо бир гана чемпион титулу менен чектелбестен көптөгөн башка наамдарды да тапшырышты. На самом деле я не профессиональный фотограф. И, в принципе, чаще всего снимаю. Мен жеңүүчү болом деп ойлогон эмесмин. Менин атаандаштарым кыйын сүрөтчүлөр эле. Бирок утушка жеттим. Мындан ары да ушундай конкурстарга катышып жеңүүчү болууга аракет кылам. На самом деле фоточемп. Конкурс катышуучулардын сүрөт көргөзмөсү менен аяктап, каалоочулар үчүн көргөзмө жекшембиге чейин уланбай болду. Айтурган Уметалыева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.